Жануар кулун бээ менен барабар экен го. Айдаңчы. Ха жануар. Кулунду отдельно бөлүңүз, кулунду көбүрөөк көрсөтөлү, себеби азыр элдин баары кулунга көп басым кылышат. Жануар мына капкара өңдөгү артыңкы 2 бутак экен. Эркек кулун экен кулун жануар. Бу кулун бээ менен барабар болуп калып турга, быйылкы 3-4 айлыктарда, 2 айлык кулун. 2 айлык кулун ба? Bunun parodası kандай kulunlar canar? Atası Polşa kuluna? Karabay. Bırak bir buna beydili ne padarı eкен mına? Beydili çoğun bey eken. Mına canvar. Kulun hem hazır aldı artı gelgen kulun eken canvar. Көбүнчө азыр кулунду бейнин кулуна көп карашат да, мына жанар. Мына. Чоң кулун экен. Бу бейнин бою канча барып калат бейники? 1.60 а? Кулун уже эле мына бей менен барабар болоюн деп калыптыр мына. Жанар эркек кулун. Мына канчанчы баласы болуп калды? Биринчи баласы, а? Биринчи баласы. Атасы Польша дедиңиз, а? Жанар, Польша аттын балдары негизи. Бул азыр да боз ба? Польшадан токтоп тур. Өзү Польша аттын балдары мындай нормально түшөт да, көрүңүздөр. Капкара өңдө болуп, бою сыннары өтө мыкты экен. Жанар, мына. Көрүңүздөр. Уну канчага баалайын деп атасыз баасын? Баасы 500. 500 миң, э? Бирет $6.000 болуп калат. Долларга жазып коюм, Бишкекте иштеп койду. Бу Жанар деген байке өзү билесиздер. Өзү азыр мына акыркы жылдар только Польша менен гана иш кылып атат. Только Польша жылкыларын сатып. Башка Польша жылкы керек болсо дагы чала бересиздер бу байкебизге. Жоош экен да? Бирок мына төш, мына бейники деле мына төштөрү деле мына жөнөкөй жылкы эмес экен мына. Бул лишь биз сатып макташ эмес, просто телефондо биздин кардарларыбыз баары эле көрүп турат. Өзүңүздөр деле бир баа берип жазып койсоңуздар, мына кулунду көрүңүздөр. 500 миңге кулун менен ишу жанын эме боз экен. Бул ичиндеги да Польшадан качкан экен. Жанар, мына кулундун ден соолугунда айып жок. Бейники да таптаза экен мына жанар. Тарсаң тарта бере турган жылкы экен да. Мына бүгүн 14-октябрь болуп калды. Машалла, кулунду көрүңүздөр. Жаш кезинде баары сулуу дейт го. Жанар.